Акылбек Жапаров поликлиникаларды жана педиатрияны калыбына келтирүүнү тапшырды. 2022 жылы 207,9 миллиард сом салык жана камсыздандыруу төгүмдөрү чогултулду. Ош электр тармактар ишканасына авариялык өчүрүүлөрдү болтурбоо тапшырмасы коюлду. Сауд Аравия 2023 жылдагы ажылыкка Кыргызстан үчүн 6000 квота бөлдү. Бишкекте эркин күрөш боюнча республика чемпионаты өтөт. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров медициналык кызмат көрсөтүүнүн сапатын жогорулатуу маселеси боюнча кеңешме өткөрдү. Министрлер кабинетинин басма сөз кызматынан кабарлашкандай, жыйындын жүрүшүндө саламаттыкты сактоо тармагындагы быйылкы жылдагы милдеттер каралды. Министрлер кабинетинин башчысы Акылбек Жапаров саламаттык сактоо министрлигине медициналык мекемелерди медициналык жардам жана кызмат көрсөтүүнүн так стандарттарын иштеп чыгууну жана сунуштоону тапшырды. Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондуна калктын социалдык жактан аяр категорияларын кошпогондо калктын камсыздандырылбаган категориялардын милдетин медициналык камсыздандыруу менен толук камтууну камсыздоосу тапшырылды. 2022 жылдын жыйынтыгы боюнча 207 миллиард 901,6 миллион сом салык жана камсыздандыруу төгүмдөрү чогултулду. Маалыматка ылайык белгиленген план 3,7 миллиард сомго ашыгы менен аткарылып, бул 2021 жылдын көрсөткүчүнө салыштырмалуу 63,8 миллиард сомго көп. Анын ичинде 156 миллиард 338,3 миллион сом салык жана төлөмдөр жыйналган. План 729,4 миллион сомго ашыгы менен аткарылды. 2021 жылга салыштырмалуу 50 миллиард 624,3 миллион сомго көп чогултулган. Ош электр тармактар ишканасына жерлерде авариялык көчүрүүлөрдү болтурбоо, элге сапаттуу электр энергиясын жеткирүү тапшырмасы коюлду. Энергетика министрлигинин басма сөз кызматынан кабарлашкандай, жыйынга министрдин орун басары Таалайбек Толубаев, Куэт ачык акционердик коомунун башкы директору Алтынбек Рыспеков жана Ош областындагы бардык райондук электр тармактар ишканасынын жетекчилери катышты. Жолугушуунун алкагында ишкананын 2022-23 жылдары күз-кыш мезгилдеринен авариясыз жана ийгиликтүү өтүү үчүн электр тармактарындагы даярдыктарды жана учурдагы абалы тууралуу маалымат берилди. Жыйындын соңунда энергетика министри Таалайбек Ибраев Ош электр тармактар ишканасына жерлерде авариялык өчүрүүлөрдү болтурбоо, элге сапаттуу электр энергиясын жеткирүү, авариялык абал катталса, ыкчам бригадалык топко бардык шартты түзүү жана райондук электр тармактар ишканаларын керектүү жабдыктар жана атайын техникалар менен камсыздоо тапшырмасын койду. Сауд Аравия 2023 жылдагы ажылыкка Кыргызстан үчүн 6000 квота бөлдү. Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы билдиргендей, муфтий Замир Ракиев Сауд Араб падышачылыгынын ажылык министринин орун басары доктор Абдель Фатах бин Сулайман менен жолугушуп, 2022 жылдагы ажылык сапарын талкуулашып, андагы жетишкендиктерге токтолушту. Тараптар андан соң 2023 жылдагы ажылык ишин уюштуруу боюнча келишимдерге кол коюшуп, САПтын ажылык министрлиги Кыргызстанга 6000 квота берилгендигин билдирди. Менен катар САПтын ажылык министринин орун басары эгерде COVID-19 сыяктуу жугуштуу оорулар чыга турган болсо, квота кыскартылып, чектөөлөр кирип калуусу мүмкүн экендигин эскертти. Бишкекте эркин күрөш боюнча республика чемпионаты өтөрүн Дене тарбия жана спорт департаментинен билдиришти. Мелдеш 23-24 январь күндөрү Кабаул Кожомкул атындагы спорт сарайында өткөрүлөт. Чемпионат улуттук курама команданы түзүү, спортчулардын спорттук чеберчилигин жогорулатуу жана өлкө жаштарынын арасында күрөштү жайылтуу максатында өткөрүлүп жатат. Мелдеш ЮВВ эл аралык уюмунун бекиткен эрежелеринин негизинде өткөрүлөт.